Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 118 ыкчам байланыш кызматын күчөтүү боюнча иш аракеттерди жүргүздү. Министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, 118 кызматына кайрылуулар көбөйгөндүгүнө байланыштуу адистер тарабынан бул кызматтын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, натыйжалуулугун арттыруу боюнча иш-чаралар көрүлдү. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында эң алгач 118 кызматынын операторлорунун штаты көбөйтүлүп, ишке үй бүлөлүк медицина борборлорунун тажрыйба алуу адистери, медициналык академиянын ординатор жана жогорку курстагы студенттери тартылды. Алар үчүн атайын окутуучу тренингтер өткөрүлүп, кайрылуучулар менен туура диалог түзүү, ошондой эле атайын санарип чечимдер тууралуу кенен маалымат берилди. Мындан тышкары, кызматтын элге жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу максатында байланыш каналдарын көбөйтүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Даярдыктарды көрүү иш-чараларынын алкагында COVID-19 белгилери бар бейтаптардын маалыматтарын ыкчам түрдө мобилдик топторго жеткирүү механизмдери кошумча иштелип чыкты. 118 кызмат аркылуу эмдөөдөн өтүүгө катталып, эмдөө процедурасына байланыштуу суроолоруна жооп ала алышат. Аталган кызматтын операторлору иш графигине ылайык ысык тамак аш менен камсыз болушту. 118 кызматына тамак ашты жеткирүүдө кайрымдуулук гильдиясы көмөк көрсөтүүдө деп айтылат билдирүүдө. Аталган иш-чаралар Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте коронавируска каршы республикалык штабтын тапшырмасы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Сорос Кыргызстан фонду менен өнөктөштүктө каржылык колдоосу астында жүргүзүлдү.